Жылкы асырагандар аптанын эс алуу күндөрү шаар четине чогулуп торпок тартышып турат. Бул жайга кем дегенде 100гө чукул атчан келет. Ал ортодо мал союлуп, самоор жагылып, оюн шээрин алкагында уюшулат. Мына өзүбүз көрүп турган жериңер бул 2008 жылдан бери ат майылдарына айланып калды. Ошо 6-7 жылдан бери ушул жерде улак оюндары өткөрүлүп атат да. Анан улактын дагы 2-3 түрү бар. Мисалы торпок улак түштүктө эң популярный улактардын бири бул торпок улак. Анан кийин жөнөкөй мындай теке улак деп коет. Ал улак чабылып атат. Мына ар жуманын суббота күнүндө торпок улак чабылат дагы. Воскресенье дем алыш күндөрү улак оюндары өтүп атат да. Эми мында оюнду уюштурбасак, ким билет, бирөө барып туруп бир жерден бир 100 грамм аракка берилип кетиши мүмкүн. Жамандык жолдорго берилип кетиши. Спорт деген эми бул жакшы нерсе. Бул жакшылыкка тарбия кыла турган оюн да. Ошол Торпок тартыш өлкөнүн түндүгүндө жаңылык болсо, түштүк жергесинде кадимки көрүнүш катары кабыл алынат. Уюштуруучулар бул оюндар байыркы кыргыз салтын улоо максатын көздөшөрүн айтып беришти. Бул биздин түштүк регионунун торпок улагында бул команда болуп чабылбайт. Бул аламан улак деп аталат. Анткени аламан улакта ким каалоочулар келсе катыша берет да. Анан эң негизгиси бул улактын максаты улуу кыргыз элибизден ушул урпактарына калып келген оюндардын бири. Бул оюнубуз ачыгын айтканда жокерлерди бир мамлекетти өз эл жерибизди коргонго үйрөтүү максатында уюштурулган оюн деп эсептелет. Анткени кылымга арткан кыргыз элибизде ушул оюнду башка улуттарга оюн катары көргөзүп туруп, бирок ички өзүбүздүн саясатыбызда бул жокерлерибизди дайыма эл жер үчүн эл жерди корууга үйрөтө турган бир жакшы тактика. Улактын негизги максаты бул улакта жана топ болот. Топко кирбеген аттарды илгери согумга союп жеп койчу. А топту жарып кирип турган аттарды дайыма согуш талларында ошолорду алдыда минип колдончу да. Мына жокерлерибиз, мына үстүндөгү адамдар дагы балбан билек жигиттерибиз дагы аттарды мингенде ошол күнүнө өзүнө күч жыйнап, өзүнө жакшы тактикаларды жыйнап турат. Буюрса, бул оюнубуз кылымдардан бери келатат, дагы бир канча кылымдарга жетет деген ишенич бар. Ооба, бул оюнга канча атчан катышууну кааласа, баары ойноого укуктуу. Андыктан ат туягы көп болчу жерге чыгарда атты мыктап даярдашат. Атка, улакка биринчи атка керектүү жабдыктар ээр токулат, путтарына байланат. Себеби жанагы галага киргенде путтар тебеленип, жанагы аймалып калбашы болот да бул нерсе. Бул сөзсүз болуш керек. Аттын защитасы деле деп койсок болот. Жүгөн ээр токум бул жеңил эле токулат. Эки басмайлы менен ээр токум токулат. Жеңил эле болуш керек. Улакка эч кандай ашыкча эчтекенин кереги жок. Ушул нерселер аткарылат да. Шлем деп буну жана улакка киргенде бирдемени сүзгөндө бул башты сактай турган нерсе да. Жыгылса, аттын башы тийсе, танкисттердики да себеби бул ошо защитага чыккан атайын. Ошол себептен да. Ондай грузовой өтүп келсин, защитник болот мунун ичинде дагы. Ушулар улакка. Анан немесе камчыны сакта салып турат да, кайсы маалда колдонот камчыны? Камчыны улак салганда, улак кармагандан кийин камчылайсың, ага чейин камчы колдонбойт. Себеби эки кол бош болуш керек да. Эки кол менен кармашың керек да улакты. Ушундай себептери бар да. Албетте, торпок тартуунун улак тартканга караганда айырмасы чоң. Улак 40 килограммды чамаласа, торпоктун салмагы 60тан ашат. Бул айырманы бул жайдагы жоон билектен сурап көрүүнү чечтик. Айырма бар. Торпок менен такыр улактын айырмасы бар улум. Таканын күчү бар, эпчилик көтөрөт. Такыл эчки улакка чабендештик керек. А буга күч, анан кийин прием керек. Бул алгы боксердө эле неме, ыкмаларды колдонуш керек. Мен 27 жыл чаптым улум. 30 жыл чаптым улакты. Казакстан, Тажикстан кылып кыдырып чаптым улум. Ошон үчүн мына өзгөнүрөнү кубанычтар мага сөз берген ошол. Эски улактын патасын алайын деп сөз беришти. Эртең менен чогулуп баштаган атчандар түш огон маалда 100гө чамалап, анан кыймылга өтүштү. Торпок төңөрүп, ат чаап, чакан машыгуу өткөрүп жатышты. Торпок энген оюндагы эң чоң машакат. Ортодо алар жөөлөшүп, көпкө эң албай жатышты. Бул оюнду улак тартыш сыяктуу жаат болуп бөлүнүп ойношпойт. Ким торпок теңсе, ага баары жабылып, кубалап жөнөшөт. Чогулгандардын көбү оюн көргөнгө келгендер. Алар торпок эңилгенче карап турушат. Андан соң
Оюндун жүрүшүнө карай оюнчуларды ээрчип кете беришет. Еңген киши топтон сурулуп чыгып, калыс көрсөткөн кишиге торпокту оодарып берүүгө тийиш. Эгер бул талап аткарылбаса, оюн кайра баштан башталат.